Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бүгүн 1 декабрь, кыштын 1-күнү башталды. Бүгүндөн тарта Россияда кандай мыйзамдар күчүнө кирет, кандай өзгөрүүлөр болот, толук айтып кетели. 2024-жылдын 1 декабрынан баштап Орусияда бир катар жаңы мыйзамдар күчүнө кирет. Өзгөртүүлөр каржы жана социалдык чөйрөгө ошондой эле миграциялык саясатка таасирин тийгизет. Орусияда декабрда поезд билеттери кымбаттайт. 1 декабрдан тарта Орус темир жол ишканасы жол кире баасын жогорулатат. Андыктан жүргүнчүлөрдүн жол киреси кымбаттайт. Брондолгон орундарда, жалпы вагондордо, купелерде, люкс орундарда жол кире акысы 11,6%, ал эми жүк ташуу үчүн 13,8%га кымбаттайт. Бул тарифтерди эсептөөдө күйүүчү майга, электр энергиясына жана башка ресурстарга баанын өсүшүн эске алуу менен өндүрүштүк инфляцияга да негизделет. Ошол эле учурда наркы кымбаттаганына байланыштуу жаңы тепловоздор, вагондор алынат. Жалпысынан акыркы 3 жыл ичинде алыскы поездерге билеттердин баасы болжол менен 1,5 эсеге өстү. Россияда таксисттерге жана жалпы айдоочу мекендештерге кулагына күмүш сырга. Орусияда декабрь айынан тарта жайкы дөңгөлөк үчүн айыппул штраф салынат. 2024-жылдын 1 декабрынан тарта Орусиянын бардык аймактарында кыш учурунда жайкы дөңгөлөктөрдү колдонгону үчүн айыппул алышат. Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 12-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочу 500 рубльга же эскертүүгө алып келет. Штрафтар кыш сезонуна, башкача айтканда 1 декабрдан 28 же 29 февралга чейин каралган. Ушул маалыматты такси группаларына бөлүшүп коюңуздар, мекендештер жол жерден айыппулга жыгылып жүрбөсүн. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Эми театр жана концертке билеттер паспорт менен гана сатылат. 1 декабрда Москва театрында оюн жана концерттерге билеттерди сатып алуу үчүн паспорт көрсөтүлүшү керек болгон эксперимент башталат. Ошондой эле паспорт, айдоочулук күбөлүк, пенсиялык күбөлүк, Москвалыктын социалдык картасы же студенттик ID карта болушу мүмкүн. Иш чарага кирүүнүн алдында өзүңүздүн инсандыгыңызды ырастоо үчүн ошол эле документти билет текшерүүчү инспекторго көрсөтүү керек. Бул кадам билетти башка бирөө колдонгон учурларга жоюуга багытталат. Андан сырткары концерттин коопсуздугуна да багытталган. Россиянын жарандарынын айрым категориялары үчүн пенсия жогорулайт. 1 декабрдан баштап пенсионерлердин айрым топтомдору төлөмдөрү пландуу индексациялоого таянып, пенсияга 2024-жылдын октябрь же ноябрында чыккан пенсионерлер декабрь айында индексацияланган төлөмдөрдү алышат. Ошентип, бул пенсионерлер декабрда аларды төлөмдөрүн көбөйгөн суммасын көрүшөт. Россияда СВО катышуучуларынын кредиттик карыздары жоюлат. Ноябрда мамлекеттик дума кредиторлорду атайын аскердик операциясынын катышуучуларынын карыздарын кечүүгө милдеттендирилген мыйзам кабыл алган. Кредиттик келишимдер боюнча милдеттемелерди аткаруунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңылыктарга ылайык Россиянын мобилизацияланган жарандары ошондой эле мөөнөттүү кызмат өтөп жаткан аскердик окуу жайларынын курсанттарынан тышкары жана аскердик кызматка катышуу үчүн контракт түзгөн башка адамдар үчүн кредиттик милдеттемелер жокко чыгарылды. 10 миллионго чейинки кредит акчалар толук жок кылынат. Анткени Россиянын президенти Путин атайын операциянын катышуучуларынын карызын кечүү боюнча мыйзамга кол койду.
Rossiyada баалуу зергер буюмдарды алып келүү жана экспорттоо тартиби өзгөрөт. 1-декабрдан тарта баалуу металлдарды, таштарды жана бул металлдар камтылган товарларды Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөргө ташып келүүнүн жана алып чыгуунун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Россияда консерваланган балыктарды маркалоо милдеттүү болуп калат. 2024-жылдын 1-декабрынан тарта Россияда товар жүгүртүүнү көзөмөлдөө боюнча кеңири программанын алкагында балык консерваларын жана деңиз азыктарын милдеттүү маркировкалоо башталат. Бул демилге балык азыктарын мыйзамсыз сатуу менен күрөшүүгө багытталган. Орусияда балдарга жөлөк пул көбөйөт. 1-декабрдан тарта жарандардын айрым категориялары үчүн балдарды багуу боюнча жөлөк пулдар көбөйөт. 2023-жылы дайындалган балдарга жөлөк пул алган үй-бүлөлөр аны 2024-жылдын декабрь айында узартышы керек. Ошол эле учурда үй-бүлөнүн кирешеси жыл ичинде азайса, жөлөк пулдун өлчөмү көбөйүшү мүмкүн. Мисалы, Москва облусунда бул сумма 18.296 рубльды түзөт. Орусияда газ плита колдонгон квартира ээлери айыпка жыгылышы мүмкүн. Газ плиталарынын ээлери газ плитасын ашканадагы атайын бөлүнгөн жерден жылдырганы үчүн күнүнө 1,5 миң рубль айып төлөшү керек болот. Мыйзам 1-декабрдан тарта күчүнө кирет. Мекендештерге тиешелүү мыйзамдардан Орусияга келген чет элдик мигранттар үчүн биометрикалык маалыматтар базасы иштей баштайт. 2024-жылдын 1-декабрынан тарта Орусияга келген же андан чыккан чет элдиктер биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Анын ичинде бетинин сүрөтү, фото жана манжа издери, дактилоскопия алуу болот. Азырынча бул жаңылыкты тесттик режимде иштейт жана чек ара пункттарынын чектелген санын, анын ичинде Москванын 4 аэропортуна Шереметьево, Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортторунда, андан сырткары Оренбург облусундагы Маштаково автобекетине таасирин тийгизет. Эксперимент ийгиликтүү өтсө, система 2025-жылдын жай айына чейин бардык чек араларда ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Бул биометрикалык маалыматтар мигранттардын санарип профилинин негизи болуп калат. Бул аларды өлкөдөгү көзөмөлдөөнү жеңилдетет. Биометрикалык процедура Беларустун жарандарына, 6 жашка чейинки балдарга, дипломаттарга жана Орусияда аккредитацияланган эл аралык уюмдардын кызматкерлерине колдонулбайт. Орусияда баласыз жашоого тыюу салынат. 4-декабрдан тарта баласыз жашоо деген түшүнүктү колдонгон маалыматтарды таратууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирет. Бул мыйзам ар кандай медиа форматында, анын ичинде интернетке, жалпы маалымдоо каражаттарына, киного жана жарнамага карата колдонулат. Балдар ошондой эле мындай маалыматтан кошумча коргоого ээ болушат. Балдардын төрөлүшү боюнча балалуу болбой жашайбыз деген адамдарга, баланын кереги жок дегендерге штраф салынат. Айып пулдар жеке адамдар үчүн 400 миң рубль, кызмат адамдары үчүн 800 миң рубльга чейин, ал эми юридикалык жактар үчүн 5 миллионго чейин болот. Мигранттар үчүн орус тили боюнча сынактар катаал болот. 2024-жылдын 10-декабрында жаңы мыйзам күчүнө кирет. Анда мигранттар үчүн экзамендерди Билим берүү жана Илим министрлигинин макулдашуусу боюнча Россия өкмөтү тарабынан түзүлгөн атайын тизмеге кирген мамлекеттик мекемелер гана өткөрө алат деген милдеттүү талап киргизилген. Бул талап Ички иштер министрлиги жана Рособорнадзор менен биргеликте көзөмөлдөнөт. Сынак акысы дагы мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат. Мигранттарга экзамен тапшыруу же орус тилин, Россиянын тарыхы жана мыйзамдарын билүү боюнча күбөлүктөрдү берүү, иштөөгө уруксатнама алуу же патент алуу үчүн керектелет. Бул мыйзам кыргызстандыктарга тиешеси жок. Патент менен иштеген кошуна өлкө жарандарына колдонулат. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 миң рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет, жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвада мекендештер, документ жоқ кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.